Салам достор, бүгүнкү сабакта биз MS Word'то тез иштөө үчүн колдонулуучу клавиатуралык айкалыштар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Эң эле алгачкы айкалышыбыз болуп Ctrl-A, баарын белгилөө. Мунун жардамында биз документтеги баардык текстти белгилеп алсак болот. Ctrl-A. Ал эми кийинки биздин айкалыш болуп Ctrl-C, көчүрүп алуу. Карап көрөлү. Ctrl-C. Кийинки айкалышыбыз болсо Ctrl-V, коюу. Жана көчүрүп алган текстибизди эми ушул айкалыштын жардамында коюп көрөлү. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй коюлду. Кийинки айкалышыбыз болуп Ctrl-X, кыркып алуу. Ушул текстти белгилеп кыркып алайлы. Ctrl-X, кыркып алдык. Эми кийинки айкалышыбыз Ctrl-Z, баш тартуу. Кыркып алган нерсебизди кайра ордуна коюп, Ctrl-Z, өзүңүздөр көргөндөй кыркып алган нерсебизди ордуна коюп койдук. Ал эми биздин кийинки айкалыш болуп, бул Ctrl-N, жаңы документти түзүү. Ctrl-N. Өзүңүздөр көргөндөй жаңы документ түзүлдү. Өзүбүздүн документке өтөбүз. Ал эми биздин кийинки айкалышыбыз Ctrl-W. Мунун жардамында документти жапсак болот. Жаңы түзгөн документибизди жаап көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй жабылды. Ал эми биздин кийинки айкалыш Ctrl-N менен Ctrl-Home. Ctrl-N документтин акырына түшүү, ал эми Ctrl-Home документтин башын ачуу. Ctrl-Home кылып көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй документтин башына чыкты. Ал эми Ctrl-N менен аягына түшүп алсак болот. Ал эми биздин жыйынтыктоочу айкалышыбыз болсо Ctrl-S, сактоо. Аткарып көрөлү. Ctrl-S'тин жардамында биз түзгөн документибизди сактап алсак болот экен. Мисалы, бул жерде имя файла деген жерге MS Word деп жазылып турган болсок, сакталды. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Биздин видео жаккан болсо лайк басыңыздар, биздин каналдан алысыңыздар.